Assalamu алейкум, Машина Кейз каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен. Ушул унаа сатылууда Mercedes-Benz 817 модельде бортовой спальные бар. Кыймылдаткычтын көлөмү 6 куб, интеркулер, турбина бар, дизель. Дөңгөлөктөрдүн протекторлары жакшы абалда. Мына запасной бакпы? Жакшы. Так, бул деле бир 100 литр окшойт, а? 100 литр экен. Мына прицеп кошконго да бар экен, а? Жакшы. Борттун ичи. Борттун узун турасы канча метр болуп калат? Узуну 6,20. Узуну 6,20, турасы 2,40 бы? 2,40. Негизги багы бул жакта экен, э? 200 литрге дейт. Канча тонна чейин көтөрөт? 10 тонна смело жүктөйбүз да. 10 тонна жөл эле көтөрөт деп атат. Өздөр жүктөп ташып жүргөн экен. Жакшы. Эми салон көрсөтөйлү. Лаки эки ярусту мынандай кровать бар экен, жакшы. Люк, магнитофон бул жакта. Мунусу эмнеси экен? Автономка. Автономканы? Ошону модуль аркылуу башкарылат экен. Жакшы, жакшы. Мындай вроде бы жакшы эле абалда. Так, автономка, печка бул жакта экен, а? Өзү. Горный тормоз бар дедиң, жакшы. Ушул мындай болуп калат да? Кайсы жагы болуп калат? Горный тормоз, баскыч ушул экен да? Билинбейт го. Жакшы. Бут менен эле басат дейт. Эми мындай унааны түшүнгөн, айдап жүргөн, кызыккан көрүүчүлөрүбүзгө мындай карап туруп эле мындай түшүнүп атсаңыздар керек. Жакшы, жалпысына ушундай салондо же дагы бир көрсөтө турган бар салондо. Ушулар, а? Негизгилери. Эми көрүп атасыздар, бортовой болгон үчүн борту дагы мынандай бийик эмес. Калаган мынандай 55 сантиметр экен. Эми мындай жүктөрдү кандай жүк болбосун жүктөп ташып жүрө берсе боло берет экен да. Жакшы. Дагы кошумча айта турган сөздөр. Унаа жөнүндө техникалык абалы. Техникалык абалы жакшы. Жакшы. Өзүңөр эле иштетип эле жүрөсүңөр эле унаңар да. Документтер жагынан өз жайында. Жакшы. Ушул айдап жүргөн жигиттин өзүнүн атында экен уна. Эми анда баасын айта берелиби? Канча болот? 13 миң доллар, э? Алмашуу бөлүп төлөө жолдору? Алмашуу жолдору жок. Жок, бир гана нага акча эле сатылабы? Түшүнүктүү. Матиз же портер болсо алмашабыз. Ооба, үсүк акчасын кошуп алуу менен Матиз унасы же Hyundai Porter уналары болсо алмаша беребиз деп атат. Жакшы. Бөлүп төлөө жолу жок, а? Жок. Түшүнүктүү. Бул унаа эми бул ошондо Кара Суу районунун Башбулак айылы болуп калат да. Башбулак айылында Оштон бир 10 километр алыста жайгашкан ушул айылда турат. Дагы айта турган кошумча сөздөр жок, а? Жакшы. Мотору май жебейт дейт. Эми иштетип эле жүрөсүңөр, мен деле азыр эле бул жигиттердин баягы
иштеп келген жагынан, айдап келип аткан жагынан көрдүм. Өздөрү айдап эле мынтип колдонуп жүргөн унаач экен. Кошумча суроолор пайда болсо, азыр ээсинин байланыш номерлерин айта кетемин. Түзмө-түз өзүңүздөр дагы телефон чалып сурап билип алсаңыздар болот. Жактырсаңыздар сөз түрдө алыңыздар демекчимин. Могу номерлер турат, жакшы. Мынакей, бул жакта дагы жазылуу турат. Көрдүңүздөр, 778 55 55 98 жана 771 64 21 64 номеринде. WhatsApp бар, WhatsApp бар экен. Жакшы, анда биз деле ушун менен видеобузду жыйынтыктай беребиз. Жыйынтыктап жатып, биздин канал аркылуу дагы сиздер дагы ушинтип унаңыздарды жарыялап сатсаңыздар болот. Ал үчүн Ош шаарына келген убактыңыздар, мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар болсо, мен өзүм ушундай кылып жандуу кылып тартып берем. Же Ошко жакыныраак болсоңуздар дагы биз деле өзүбүз барып ушундай тартып бере беребиз. Эгер ушундай оор жүк ташуучу унаалар бар болсо, сүйлөшүү жол менен барып тартып бере беребиз. Алыста болсоңуздар, анда өзүңүздөр унаңыздарды ушинтип фотого жана видеого тартып, биздин WhatsApp номер 701 118 118ге жөнөтсөңүздөр, жарыялап бергени ар дайым даярбыз. Видеобузга лайк басыңыздар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.